وحصل الأوقات وعرف ما يذهب به ليلك ونهارك. Jana uwaqtni unumdib qal. Uwaqtni unumdib, uwaqtni ekonomdib qal. Tünün menen günün seni alıp ketip atkanın bil deydi. Azır tursan urmatlı bir bıçak alып kelipti, biri kulağın uçundan kesip aldı. Biri murdundan kesip aldı, biri kolundan kesip aldı. Oşente oturup seni tügөнгөнгө чейин kesip бүтүшөt. Albatta tırmaktan kançala versen dele barıp oturup janağı jok bolup ketip durmadı. Al emes jana juunganda kir çıkkanday kılıp jişini otursan dele barıp oturup denenin bardığı ketip kalışı mümkün durmadı bir tuğanım. Oşol siyahtı bizdin ömürübüz bir bütündük, her bir ketken saat, her bir ketken gün, her bir vakit ömürübüzdün kertilip ketip atat. Ömürübüz bir bütündük. Oşondan gün ötkөн sayın biz janağı servis tuğraganda kırt dep kesip taştap atabız. Gündör menen tündör bizdin ömürübüzdü kesip alıp ketip atkan. Oşon үчүн bul bizge berilgen amanat urmatlı bir tuğanım. Bizdin çöntөгүбүздү жарыбаган bir 100 сом болсо көк тыйындар менен. Ошол тыйындардын бардыгын үнөмдөйбүз. Ошолор эмне кылабыз урматтуу bir tuğan, мемне сактайбыз biz тыйындардын бардыгын. 1 тыйын, 3 тыйын, 5 тыйынды жоготкубуз келбейт да. Бирок биздин bir күндүгүбүз балки 1000 сомдон кымбаттыр. Balkim bizdiki 2000 сомдон кымбат турматты bir tuğanım. Аны үнөмдөбөйбүз. Тыйын жоготкубуз келбейт. Чөнтөккө салабыз, бирок убакытты көчөгө таштап коебуз. Ошон үчүн урматтуу bir tuğanda келгил аракет кылалык. Мындай кылганыбыз таптакыр туура эмес. Күнүбүз менен түнүбүз биздин өмүрүбүздү алып кетип аткан нерсе болуп эсептелет. Бул сүрө кандай? Вал аср. Асыр менен, заман менен касам дейт. Биз касам ичкенде Кудайдын аты менен касам ичебиз. Бирок Аллах Таала каалаган менен касам иче берет. Gün менен, түн менен касам ичет. Анткени Кудай Таалам инсандын өмүрүндө эң керек болгон, эң зарыл болгон нерсени бизге билдирүү үчүн касам ичет. Валлейли деп касам ичет. Түн менен касам деген жер бар. Анткени түн адамдын жашоосунда негизги маанилүү маселе. Адам түндө эмне кылат? Уктайт. Уктайын эс алат. Эс алып эмне кылат? Кайрадан Кудайдын таат ибадатында болот. Адам түндө тахажжуд намаз окуйт. Түндүн кадырын качан билесин? Чарчап иштегенде билесин. Жалаң эле күндүз боло берип, түн болбой кала турган болсо, анда жашоо кыйын болуп калат туганым. Түн ошон үчүн касам ичет. Кудай Таала вашшамси күн менен касам ичет. Анткени күн чыкпай кое турган болсо, мына Сургутта о экспонаттарга барып өлүп калайлы эшикке чыгып. Колум тоңуп, жанагы экспонаттан кишинин колун үшүк алып кетиптир. Биздикинде алып кетип кулактарында араң калдым. Эгерде күн азыркы ордунан 1 миллиграмм, сантиметр нары жылып кете турган болсо, бардыгыбыз тоңуп өлөбүз. Биз эмес, агай эле тоңуп өлүп калат. Демек, күндүн мааниси ушундай bizde. Ошол сыяктуу биздин жашообуздагы убакыттын кымбат экенин айтып, убакыт менен касам дейт Кудай Таалам. Адам баласы нан урсун, туз урсун деген менен касам иче албайт. Ал туура эмес, ал күнөө ширк. Биз бир гана Кудай менен касам ичебиз. Аллах Таала биздин жашообуздагы зарыл болгон нерселер менен касам ичип, бизге ошонун баалуу экенин көрсөтөт. Адамга берилген ыйман исламдан кийинки эң чоң неамат бул адамга берилген убакыт. Адам убакыт менен тыйын топтоп бай болот. Адам убакыт менен илим алып барып илимдүү болот. Адам убакыт менен кадыр топтоп барып кадырлуу болот. Адам убакыт менен көп нерсеге жетишет. Адам убакыттан уттурса уттуруп кое берет. Бүгүн Абдушукур Ажекебиз кече айтып бергендир, балким бүгүн да тиякта сүйлөп берди, жанагы балыкчынын мисалын айтып берди кече силерге. Bir adam balık tutup alıp balıktan altın taş çıkan içine. Adam balık tutuптур. Tutup alıp kembagal үйүн алып келсе жарды экен. Ошол балык аялды тазалабыз, ичинен алтын гавгар таш чыгыптыр. Ой деп аялы сүйүнүп таш чыкты десе, ташты көтөрүп балыкчы айылындагы жанагы зергерес барса, алтын пурушка барса айтыптыр. Ой таксырым, бул таш жак кымбат экен. Мен мунун алмак турсун баасын биле албайм. Муну катта шаһарга барыш керек, чоң шаарга барыш керек. Буюк шаһарларга бар деп, ошентип шаарга барып сураса, шаарда айтыптыр, таксырым дептир. Бу мен өмүрүмдө мынчалык чоң ташты көргөн эмесмин, кымбат ташты. Муну сиз падышага барың. Падыша өзү билет. Падыша барса, падыша карап айтыптыр, таксырым, бул ташы кымбат таш экен, ушул ташыңа мен казынанын бардыгын берсем дагы арзыбайт го. Бирок ошондой болсо да мен сага ташты алайын. Бирок сенин акыңа сен каалаган нерсеңди берейин, мен казынамды ачып коем, ошол казынамды 6 сааттын ичинде таалашынча төө эшек качыр менен самолет верип ташып кетсен деди.
6 saat vaqtda qancha dunyoны taşıp ketsen, oşonu taşıp ket dep kazanaga kirgizdi. Sklad. Girse birinçele bölmesinde salında altın, gavhar, akça, jana taşlardan çoğundur turat deydi. Köp deydi. O dep kийинкисине kirse tamak aş bar eken. Bismillah 6 saat köp eken, tamak aştan jep alayın dep torttan jedi, başkadan hinkal bardığın jep kursak toyguzуп, kursagın sılap, narkıga kirse narta töşöktөр var eken, divandar var eken, parvalışlar var eken. Bir uktap 6 saat köp dedi. Bir uktap alayın dağı ana kursak toyguzdum, andan keyin dele oşontip alçı köte turgan bolsun dep uktap turup ele tuş görüp atsa, jeldet gelip taksır turun, iş büttü dedi. Ne o? İş büttü, 6 saat büttü taksırın. Bir altın alıp alayın, yok vakt bütüp ketti, 6 saat vakt bergenbiz. Jedin içtin, vakt ötüp ketti dedi. Oşonu menen mesele büttü. Oşol siyaktı bizdin dagı mesele, erten urmatlı bir tuğanım, o vakt ötüp ketse bütüp kalat. 10 yıldap jürdüңөр, 12 yıldap jürdüңөр. Men dagı 10 yıldap jürdüm Mekke'de, başka jerde bardık jürdü oşol yerlerde. Biroq oşol vaqt 10 yıldan keyin, murdak 10 yıldan murdak avaldan ayırması barбы, жокпу деген mesele öylönüşübüz gerek biz. Ayıldan geldim 92-yıl, sana bu yıl 25 yıl oldu misal üçün. 25 yılda жаңы турган адам 25'ke çıkıp jigit bolup, sen çal bolup kaldın, biroq sen emnege jettin degen mesele. Bir maşina aldın, bir uy aldın, boptur, dagı emne kıldın? Kudayga jakın boldun mu, jokpu? Degele 2 günü katarından okşuş ötüp kalsa, bul adam ziyanda ömrü. Bugün gün öttü. Erten daha gün gelet inşallah. Geçe daha ötkön, elesetip gör. Geçe menen bugündün ayırması bar bu, jok bu. Eğer de geçe menen bugün okşoş bolu turgan bolsa, anda sen ziyandasın. Kudayga jakında jatında. Bir söz okudun bu, bir kitap açıp bir barak okup koydun bu, Kur'an'dan bir barak okudun bu, je biröөгө barıp Kuday jönündө süйлödün bu, je biröөгө la ilaha illallah dep ayttın bu. Je ketip atıp jıgılıp atkan kempir turguzup koydun bu, je tayap koydun bu, aytır emne jakşılık kıldın sen. Je jön ele malday bolup ötüp ketти. Türkiye'de bir hoca var, cübbeli, Hoca Ahmet Hoca degen, çapançan dep, oşol aytat. Je fikir jok, je zikir jok, je namaz jok, je dua jok. Bu bizdin sarayda bagıp atkan bu kadar uşunday deydi. Malda mal. Bu kadar je zikir jok, je fikir jok, je namaz jok, je oruzu jok. Boldu bu kadar jet, içet, uktayt, dagı bir iş kıladı, oşo menen büttü. Mal. Anı mal dele kıladı. Oşon üçün adamdın ömründeki vakt öte zarıl mesele. Vakıtты tuğra bölüştürүү üçün kündölük depter işletini үйрөнө албай жүрөбүz. Кандай кеңеш бересиz? Кантип колдоносуз дейт. Men күндөлүк дептерди илгери колдонго аракет кылдым, кийин колдонбай калдым. Бирок жанагы мен убадаларды гана жаза турган болуп, анткени bir күндө 4 же 5 иш-чара боло турган, ошону жазып алганга айласынан көтөрөм да, колдоном. Саат 12'de муну менен жолугам, 11'de мындай, 3'te мындай, 3'te мындай деп. Бирок намаз окуган адамга ушул нерселердин көп деле кереги жок. Анткени бизде убакыт бөлүнгөн, 5 мал намаз деген бар да. Асырдан мурда 5'inden кийин, шамга чейин, шамдан кийин, шамдан куптанга чейин деген убакыт менен бөлүнө турган болсо, анда күндөлүк көтөрүштүн да кажети көп деле жок болуп калат. Бирок күндөлүк сөзсүз түрдө керек. Анткени мен өзүм тажрыйба кылып көрдүм. Erten emne iş kılam dep, geçinde oturup dur bir жарым saat planlasam, erten kişilerim 17-18 jumuş бүтүргөнгө de toora kelip kalat da, bardığın жазып plandap turup, erten saat karsam oşol iştin bardığı kadimkidey büttü. Anan ataylap estebey koyup erten menen jönlü jumuştu başlay bергенде, keyde bir keyde 2 jumushkana бүтүp kalgan jumuşlar бүтпөй kalat eken da. Oşon üçün geçinde daima adam analizlep turup bugünküsünden erten emne iş бүтүрөm. Oşonun bar tizmelep жазып alıp turup, çeçüjölдөрүн жазып ala turgan bolsa, oşol kadimkidey jumuş iş бүтөт экен. Bunu aytып atkанım, урматтуу bir tuğandar, kebir adamlar aytышат da, şu baktılуу болгону бардык жолдорун, бардык жакшы жолдорду исламдан изилдей беришет. Бирок ошол эле учурда ислам aytat, al-hikmatu dalatul mu'min. Жақшы иш, жақшы жумуштун бардыгы бул мусулманды жоготкон деп. Демек биз ошол үй бүлөлүк мамилелер, үй бүлөдөгү бюджетти сактоо боюнча, жана убакытты туура пайдалануу боюнча мусулман эместердин эмгектерин пайдалансак толук түрдө болот. Толук түрдө болот. Анткени эч кандай бир алар ошо кайра бизден алган деп айтсак да туура болот. Мисалы үчүн жанагы Дейл Карнегинин китеби бар, билесиңер. Алар мусулман эмес, бирок адамдардын жашоосун көрүп жазышкан, өзү асында өлгөн ömrүнүн акырында, бирок ошонун эмгегинде жакшы жерлери бар, мисалы үчүн. Анан мен өзүм жойлоп коем, ушуну мусулман алымдар окуп чыгып, кайра бир сере карап чыгып туруп, өзгөртө турган өзгөртүп, ошону кыскартып туруп, мусулманча вариант деп берсең сонун болот.
Ayvız Qarniydiň kitabi var, Jaşaw menen rahattan degen. Oşunu okup görüp ben aýtdym, bul oşol batışdagy gaýsy bir жазуучунун kitabyny ele musulmança жазып чыгыптыр деген söz. Antkeni oşonun bardygy bizde bir жазылбай калган деген mesele. Wagt үнөmdü paýdalanуу boýunça, ertenki plandy түzүү boýunça atayın oşol janagı musulman emes adamdardын dele jorugун alsa bolot.